Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал-Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Мына Нагим Айтматов көчөсүндө турабыз. Тротуарда деген тигинде мэрия. Бул тротуар жөнүндө биз нече жолу жаздык. Ар кандай себеп менен бирөөсү соодагерлер тротуарды ээлеп алганы, экинчи себеп бул тротуардын плиткасы уже жана болуп музыкальный тротуар болуп калды эле, билесиңер. Тарак турук деп. Мен дагы бир нече соц тармактын колдонуучулары видеону чыгарып, жана кылган видеолорду чыгарып айткан, мына бүгүн көрүп турабыз. Бул жерде оңдоп атат. Значит, биздин добушубуз мэрияга жетиптир. Мына буюрса жакында бүгүн эртең бүтүп калат окшойт. Мына оңдоп жана кылып плитканы основага мындай пещерчный основага коюп, тарак турук дебей турган кылып, суу чачырбай турган кылып жасап атат. Эми башка көйгөйлөрдү да угуп, тиги тротуардагы соодагерлерди бир иретке келтирип койсо, сонун болот эле. Мына өзүнүн эле эски плиткасын коюп атат окшойт. Бул жакта бүткөн окшойт. Эсиңерде болсо, могу плитка мындай басканда так тук дейчү эле. Мына ушул жерге чейин оңдоп келиптир. Бул жер турагы лужа. Ушул жакты водоканалдын территориясы окшойт. Ушул жерде да тротуарды мындай бир иретке келтирип койсо, адам баса турган болот. Сонун иш болмок. Рахмат баарыңарга көңүл бурганыңар үчүн.